негизгиси биз ошол акыркы 10 жылдан баштап кыздарды чакырып атабыз да базалык билим алгыла, школду толук бүткүлө, институтта окуш керек, бир билим алыш керек. Анткени ал өзүнө бир базалык билим алып, институтта окуп, мындай бир деңгээл алып алган болсо, демек ал кыз өмүр бою кор болбойт да. Анткени көпчүлүк учурда ошол ажырашуулар, зордук зомбулуктардын баарын эле биз ошол жакта дагы 10 жылдан ашык биз иштейбиз. Ошол репродуктивдүү ден соолук, ошонун баарын карап көргөн, үй бүлө маселеси, ажырашуулар, зордук зомбулуктун баары тең эле алардын биринчиден билимсиздиги, күйөөсүнүкү, аялыныкы болобу, экинчиден алардын экономикалык жактан өтө жакыр болгондугу, анан үчүнчүсү ошол аял киши ошол ресурстарга өзүнүн доступу жок болгондугу болуп атат да. Ошон үчүн биз чакырып кетет элек. Бул проект өтө жакшы. Ошол кыз балдарды өзгөчө санариптештирип, билим алып, алдыга жылып, үйүндө отуруп алып эле, мисалы Америкадан заказ алып, Япониядан болобу, Россиядан болобу заказ алып иштей берип, сонун айлыгын карточкасына салып, бала бакырасын бага берсе болот да. Эгерде үйдө бала менен отурса дагы 2-3 саат убактысы дайыма болот, ошону иштеп алдыга алып кеткенге. Ошон үчүн биз ошол ар бир түз эфирибизде дагы дайым мындай бир чакырыктарды таштайбыз да, кыз балдарга өзгөчө билим алгыла, ата энелерине билим алып бергиле кыз балдарга. Анткени кыз балаңыз жакшы жашса силер кор болбойсуңар деген. Ошондой эле биз ошол Инстаграмга иштегенге, Фейсбукка иштегенге дагы көп жаштарды, аялдарды, имамдарды, диний лидерлерди дагы аябай көп окуттук да. Анткени бул өтө маанилүү нерсе. Ошол биздин жаштарыбыз да окуш керек. Анан кийин 50дөн кийинкилерге да өтө кыйын экен да бул технологияга үйрөнгөнгө. Ошон үчүн аларды дагы биз параллельно чогуу алып кетишибиз керек. Алар дагы биз менен бир толкунда болгонуна. Анан сиздин ошол проекттериңизге мен ийгилик каалайм. Бул өтө маанилүү нерсе, тем более ошол Орто Азия боюнча болуп аткандыктан ошондой бир жаштарга жардам берсек, өзгөчө айылдагы кыздарга, мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарга, колунда ата энесиники жок адамдардын баарына биз жардам берсек, ошол IT технология санариптешкен, бул өтө бир маанилүү нерсе болмок да. Азыр эми баарында эле интернет бар, бирок ошол бир сериал көрүп, бир кереги жок нерсеге жумшабай, бир оюн ойнобой окуп алып, ошого өзлөрүнүн мындай токуч таап жегенге мындай салымын кошсо, бул сонун болмок болуш керек деп мен ишенем. Сиздерге чоң рахмат.